Салам достор. Бүгүнкү биздин темабыз буручтар. Буруч тууралуу көп суроо келет. Бирок бул суроолордон мен эмнени түшүндүм? Буручту кантип кетирем деп көп сурайсыңар. Ошол себептен буруч эмне экенин көп адамдар түшүнбөйт экенин мен өзүм үчүн билип алдым. Буруч деген эмне? Буруч деп беттеги картаюунун белгилеринин баарын эле көпчүлүгүн эле силер буруч деп ойлойсуңар. Бирок чындыгында буручтун түрлөрү көп. Мисалы, көздүн тегерегиндеги буруч, чекедеги буруч, кабактын ортосундагы буруч, же болбосо моюндагы буруч экөөнүн себеби эки бөлөк жана дарылоо ыкмалары эки бөлөк. Бетимдеги буручтарды кетиреби ушул крем деп көп угам да. Биздин доктор Сагынбаева косметикасынын кремдери тууралуу көп ушундай суроо бересиңер. Азыр түшүндүрүп берем. Ушул видеодон кийин крем буруч кетирет деп ойлобой каласыңар, бирок бурушпайм деп жан табашып кремдерди сүйкөп баштайсыңар. Көздүн тегерегиндеги буручтар, кабактын ортосундагы буруч, кабак бүркөгөндө түшкөн буруч, чекедеги буруч баарын бир нерсе бириктирет. Бул буручтардын себеби мимика. Активдүү мимика. Мимика эмне экенин түшүнбөгөндөргө бул беттеги булчуңдардын эмоция чыгарып аткандагы жыйрылуусу. Күлгөндө, кабакты бүркөгөндө, таң калганда. Мен бетимде ботокстар турат, ошон ал буручтарды балким көрбөй каласыңар, бирок көп айымдарда бул буручтар активдүү экенин байкасаңыздар болот. Ошентип бет аябай активдүү кыймылдап атканда, булчуңдар кыймылдап атканда, тери жаш кезектеги чоюлчак, резинкадай болгон тери акырындап сынып, кургап айрылат. Башындагы буручтар тери жаңы бурушуп атканда, бурушуп, бирок кайра жазылып аткандагы буручтар мимикалык буручтар деп коет. Бир нече убакыттан кийин тери картайгандан кийин булчуңдун жыйрылуусунун күчү азайбагандан кийин ал тери айрылат. Аны болсо статикалык буручтар деп коет. Демек, жаш кезекте кыздар күлгөндө мимикалык буруч пайда болот. Эгерде териңер кургак болсо, ал мимикалык буруч тез эле статикалык буручка өтүп кетет. Анан аны дарылабай жүрө берсеңер, крем койбосоңор, тери айрылат дагы, күлбөй турган учурда дагы бет көздүн тегерегинде буруч болот. Же кабактын ортосунда кээ бирөө кабагын дайыма түйүп жүрөт. Тез ачуусу келет. Ошол учурда бул жерде статикалык буруч пайда болот. Кээ бир адам көп таң калат. Чекесиндеги булчуңдар өтө активдүү иштейт. Ошолордо дагы статикалык буручтар пайда болот. Бул буручтарды кантип дарылаш керек? Албетте номер 1 бул ботулотоксин. Ботокс деп коет. Ботокстан баары коркот, бирок мен 10 жылдан ашты, 15 жылга баратат ботокс жасатып жүргөнүмө. Менин бетимде эч бир ботокстун зыян нерсесин көргөн жокмун. Жана илимий изилдөөлөрдө ботокстун туура жасалган ботокстун, туура дозировка, туура жерге киргизилген ботокстун эч бир зыяндыгы жок экенин так жана даана айтылып келатат. Экинчи түр буруч бул мурун менен оозун ортосундагы буручтар. Байкайсыңар, экинчи ээктеги буручтар. Көздүн алдындагы мындай терең болуп калган буручтар. Алар эмне себептен түшөт? Булардын себеби такыр бөлөк. Жердин тартуу күчү. Биз деген эки бутубуз менен түз басабыз, омуртка белибиз түз. Ошондо жердин тартуу күчү бизди ылдый тартса дагы биз ага моюн бербей басып жүрөбүз. Ошол себептен
акырындыктан жаш куракка жараша убакыт өткөн сайын беттеги майлар, связкалар, буучуңдар жана тери акырын ылдый тартылат. Ошого кошумча туура эмес тамактансаңар, стресс болсоңор, бетиңерге кам көрбөсөңөр, суусундук жатаарда көп ичсеңер, туздууну көп жесеңер, тез арыктап, кайра семирсеңер, ашыкча тери пайда болот. Бет шишип көп берсе, ошол бырыштар тезирээк пайда болот. Аларды кантип кетиребиз? Аларды кетирүүдө же алдына алууда биринчи нерсе бул албетте лимфодренаждык массаж. Беттеги сууну, бетти толтуруп аткан, чоюп аткан сууну кетиришибиз керек. Шишикти кетириш керек. Ошон үчүн бетке лимфодренаждык массажды жасаш керек. Эгерде үйрөнөм, кантип жасаш керек деп кызыксаңар, комментарийге плюстарды калтырып кеткиле. Эмки видеону лимфодренаждык массаж жөнүндө айтып берем. Жана андан тышкары, эгерде аябай түшүп кетсе, аябай эмес, орточо түшүп кетсе, 30-35 жаштагы айымдар филлер куйдуруп, беттин көлөмүн өйдө тартса болот. Андан да өрчүп кетсе, мисалы мен курактуу айымдар бетти пластикалык хирургия жолу менен тарттырса болот. Үчүнчү түр бырыштар. Булар такыр бөлөкчө бырыштар. Бул кулак жактагы, моюн жактагы жана төш, декольте деп коебуз. Ошол жактагы бырыштар. Алар эмне себептен пайда болот? Биз өзүбүздү туура эмес алып жүргөнүбүз үчүн. Уктаганда бетти бырыштырып уктаган үчүн. Жаздыкка бетти ылдый коюп уктаган үчүн. Отурганда сотовый телефонду монтип чукуп отурган үчүн моюнда бырыш пайда болот. Декольтеде бырыш күнгө көп жүрүп, терини коргобогон үчүн пайда болот. Буларды кетирүү үчүн, алдын алуу үчүн биринчи ирет өзүңөрдү дайыма контролдоп тура алып жүрүшүңөр керек. Түз отурушуңар керек. Жатып алып сотка чукулабаш керек. Жатканда позаңарды тура байкап жатыш керек. Айнура Сагынбаева эжеке, ошондо крем такыр жардам бербейби? Ошондо сиз эмнени сунуштайсыз? Деген суроого мен мынтип жооп берем. Крем жардам берет. Эмне себептен? Анткени бырыш, ар бир эле бырыштын түшүүсүнүн номер бир себеби бул теринин чоюлчактыгы эмес. Жаш кезекте тери чоюлчак жана чымыр. Убакыт өткөн сайын тери кургап, калдырап, айрыла берет. Ошон үчүн ботокс кыласыңарбы, пластика кыласыңарбы, лимфодренаждык массаж кыласыңарбы, өзүңөр дайыма чыкыйып алып жүрөсүңөрбү? Биринчи ирет кам көрүү, айымдар. Сөз түрдө күнүгө өзүңөрдүн жакшы көргөн кремдериңерди сүртүп, эртең менен сүртүп, кечинде сүртүп, терини жумшартып, чоюлчак кылышыңар керек. Мисалы, бут кийим сатып алдыңар Булгардан. Аны крем менен майлабай койсоңор эмне болот? Кургап, жарылып, күнгө күйүп, өңү өчүп калат. Ошондой эле биздин терибиз. Дайыма майлап жүрсөк, жумшарып, чоюлчак болот. Ошондо чоюлчак болгон тери көпкө чейин бырышпайт. Видео кызык болсо, комментарий калтыргыла, лайк баскыла, бул теманы улантабыз.